Silos mına жатат. Misal üçün men bir porter же bir жыл silos алып келип алдым үйүмө. Анан ошону кантип сактайм деген суроо көп болуп атат да. Bir porter alып келип алсаңар, мынакей монтип жайып койсо болот. Жайып коюп туруп, мынакей муну bir күндө bir же эки жолу оодарып коет, монтип муздап калгандан кийин бул эч нерсе болбойт. Мынакей свежийдон тура берет. Муну четинен алып бере бересиңер. Колуңарды астына салсаңар мынтип билинет. Ызып баратса анда оодарып коюш керек. Болду, оодарып коюп турса эле бул көгөрбөйт, түтөбөйт, чирибейт. Калыңдыгы канча жайылыш керек? 20, 20-25 мынакей. Калыңдыгы. Бөлөк ыкмасы бар. Жана эле салафанды аласыңар. Рулон салафандар турбайбы? Түбүн байлайсыңар, ал двойной болот эмеспи? Мүшөк сыяктуу кылып мындай түрүп коюп туруп эле ичине муну салып, улам тебелей берип, абдан катуу тебелеп. Тебелеп туруп, кайра мынчалык көтөрүлгөндөн кийин аны салафандын желин баарын чыгарып туруп бууп койгула, ал тура берет. Ал жел болбогондон кийин мында аны мөөнөт 2-3 жумага чейин тура берет. Эч нерсе болбойт. Андай ыкмасы да бар мунун. Көбүрөөк алып алсаңар, көбүрөөк bir камаз алсаңар, анда кайра ушундай жерге төгүп туруп эле үстүнөн ошо камаз менен абдан катуу ныктап тебелеп туруп, салафанды жаап туруп, четтеринен жел кирбегендей кылып бастырып коюш керек. Андай ыкмасы да бар. Азыр мисалы жамгыр жаап калды, кар жаап калды, анда кандай болот? Анда мынакей салафан турат жанында. Муну салафан менен жаап койсо эч нерсе болбойт, жаан кар тийбейт. Кар жаап атса салафан жаап коет, кайра четинен салафанды алганда кар аралашпайт, бере берет четинен. Эми бул өтө эле жеңил эле нерсе да, булса. Алыскы жолго алып кетет деген болсо брикет кылып атабыз. Ал брикеттер ал уже 1 жыл, 2 жыл, 3 жылга чейин тура берет тешилбесе. Ошо брикет кымбат болуп, брикет 3 сомго кымбат болуп калат. Анын жумушу бар, жана андай салафаны бар. Электричество бүт санаганда тигилердин жумуш акысы менен 3 сомго чейин чыгат. Ал 10 сом, 11 сом болуп кетти азыр. 10 сом быйыл. Быйылкы баа. Бул 7 сом.